Кыргызстан 1992 алгачкы жолу Кытайдан 5 миллион доллар карыз алып, аны 2000 төлөп бүткөн Аскар Акаев ажоо болуп турган. 2001 6 миллион доллар карыз алган, ал 2008 9 миллионго жеткен. Бул убакта өлкө башчылыгында Курманбек Бакиев болчу. 2009 49 миллион доллар, 2010 150 миллион доллар карыз алынган. Кытайга болгон карыз 2011-2017 жылдары 1 миллиард 700 миллион долларга чейин өскөн. Бул арада өлкөнү Алмазбек Атамбаев башкарып турган. Насыялардын эсебинен Кыргызстан эмнелерди жасады? Акыркы 10 жыл аралыгын алсак, Бишкек жылуулук электр борборун реконструкциялоо, түндүк-түштүк альтернативалык жолу, мектеп, оорукана жана башка социалдык объектилерге жумшалган. А бирок бул объектилер алган насыяны эмес, өзүн-өзү да актай албаган айтылды. Бул экспортный импортный банк каалаган чиновниктер кааласа бизнес проектisi жок, кайра акчасынын кайтарымдуулугу жок экенин жакшы эсептебей туруп эле бере берет. Анткени ал акчаны кредит катары биз жака жазып, биздин мойнубузга илгени менен бул кредиттин баарын тең Кытай компаниялары өзлөрү өздөштүрөт. Майнабынын баарын, өзүнүн кирешелеринин баарын өзлөрү алып кетет. Карыз болсо биздин мойнубузда калып калат. Ал ортодо адистер тарабынан кошуна мамлекеттерден карыз албаган оңой экендиги айтылып келген. Азыркы учурдагы насыя саясаты өлкө эгемендигине таасир тийгизиши ыктымал деп кооптонушат. Андан сырткары пандемия убагында өлкө дагы насыя алууга аргасыз болду. Өкмөт коронавирус менен күрөшүүгө, экономиканы колдоого жана бюджеттин дефицитин жабууга чет жактан жалпысынан 742,9 миллион доллар жардамалары кабарланган. Узаган жылдын аягында өлкөнүн мамлекеттик карызынын көлөмү 4,9 миллиард доллардан ашкан. Анын 4,2 миллиарды тышкы карыз болуп саналат. Анын ичинен 1 миллиард 775 миллион доллары Кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келет. Өлкө карызынын ар бир жаранга эсептеп келгенде 700 доллардан бөлүнөт. Экономика жана финансы министрлигинин маалыматына ылайык, үстүбүздөгү жылдын январь-февраль айларында Кыргызстан 5 миллиард 457 миллион сом карызынан кутулду. Анын 3 миллиард 49 миллион сому тышкы карызды жана 2 миллиард 408 миллион сому ички карызды жабууга жумшалган. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун айтымында, мындан кийин да карыздан арылуунун жолдору менен бирге эле каржы булактары изделүүдө. 5 миллиард доллар карызыбыз жыйналды мына, акыркы 30 жылдан бери. Ошону төлөй турган мезгил мына бүгүнкү күндөн баштап 32-жылга чейин толук мынакей. Эгер 5 жыл иштесем, 10 жыл иштей турган болсом, менин мойнума түшүп калып атат да. Бирок биз ушу убагы менен төлөп берип атабыз. Мына былтыркы 20-жылкы карызда 30 миллион доллар төлөшүбүз керек болчу. Жылдын 31-декабрга чейин аны төлөп бердик. Бардык источнигин таптык. Ар жак бер жактан кылып төлөп бердик. Эми быйылкы жылкысында эле жеңил төлөп кетебиз жылдын аягына чейин деп бизде ишенимдүү өзүбүздүн булактарыбыз бар. Расмий маалыматтарга ылайык, мамлекеттик карыздарды төлөөнүн көлөмү 2023 жылдан баштап көбөйө баштайт. 2027 жылдары Кыргызстан бул үчүн жылына 400 миллион доллардай бөлүп турушу керек болот. Бирок бюджети 2 миллиард доллардан араң ашкан өлкөнүн чама-чаркы ал кезде кандай болору азырынча белгисиз. Акылай Карабаева, Мирзат Сапаров, Регион.